Маргуба Хакимова 24 декабрь күнү таңкы саат 4-тө жумушуна чыгып, өзүнө бөлүнгөн аймакта тагыраагы Жалал Шаардык мэриясынын бет маңдайындагы жол четин тазалоо үчүн келип, белгисиз эркек киши тарабынан айоосуз сабалган. Жабырлануучу окуя тууралуу буларды айтып берди. Мэриянын янына этип калганман. У жерден охрана менен бир аял турган. Турупнан кийин охранага айтты: "Мен караңгырдан коркуяптыр экен. Сени панариң бар, формаң бар. Буну караңгырдан өткүзүп койчу" деди. "Бопты" дедим. "Учуң эже". Мен уну өткүздүм. Юситилди алдыга ташладым. Бурулуп кирип кетти. Кайра келди. Кайра келатканымда кайерден чыгып калды билмедим. Келди, мындай ушап туруп, башымга ташман салып туруп, колу менен мушлап урду. Кийин дот дедим. Улар уже коллективлерим келип калды. Чачымдан бурап уруятканда улар келгенде коюп барган. Маргуба окуядан кийин эле милицияга арыз менен кайрылган. Анткени менен алар шектүүнү тапкандын ордуна жабырлануучунун укугун тебелеген. Чалдыта менге чалып айтты: "Сен немеге дароо тергөөгө барыша арасан? Тергөө неме силерге кайерден тапады? Танымаган адамды кандай тап береді?" деди. "Ичкенмисиң?" деди. "Жок, ичкеним жок мен" дедим. Десем, коллективлеримден сурайм десем, коллективлерди" деди. Кийин "Кайердесиң? Азыр келди, мен больницадамын" деди. "Качан чыгасың?" деди. Ошо боюнча өчүрүп койду. Хакимова жумуш учурунда жалгыз болгон эмес. Таңкы нөмөттө 20 кызматкер көчө тазалоого чогуу чыккан. Алар Маргубага жардам берүүгө келип, бирок зөөкүрдү кармай алышкан эмес. Келип кала милиция чакырды. Милиция келгенден кийин эле али баланын домдордун аркасында издеп таппай издешти, таппай калышты. Эч ким кепилдик бере алат, ким берет эми мисалы үчүн. Милициялар башка ким берет? Ишенчилик жок да. Азыр көчөдө баардыгы мас. Эми мындан бияка дагы мас чыгат. Мына жаңы жыл келет. Ал эми Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдинбек Жыентаев бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине майда бейбаштык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынганын маалымдады. Ошондой эле жабырлануучуга телефон чалган кызматкердин үстүнөн кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө тарабынан бул шектүүнү аныктап, тергөөгө камсыздоо боюнча атайын тапшырмалар берилип, учурда тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Бул кылмыштын бетин ачуу боюнча. Ал эми ошол эжеге телефон чалып, бир аз орой корс мамиле жасаган телефон чалган кызматкер боюнча кызматтык иликтөө башталды. Азыр кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Ошонун жыйынтыгы менен да кошумча билдиребиз. Учурда жабырлануучу облустук ооруканада дарыланууда. Дарыгерлер анын абалы орто экенин айтышат. Эгер анализ жыйынтыктары жакшы чыкса, 10 күндүк дарылоодон кийин үйүнө чыгарылат. Башында Темин область деп коет, Малаши частыга ошол жерде кровопотек бар. Анын сөзү боюнча ошо таш менен чапкан экен. Анан бетинде дагы көгалаштар бар, кровопотек деп коет, лица. Ошол метод ошондой локальность. Ушурда абалы кандай ошондо? Акыбалы ортодо эсептелет. Маргуба Хакимова 3 баланын энеси. Ал 6 жылдан бери Жалал Абад тазалык ишканасында иштеп келет. Аталган мекеменин жетекчилиги жана жабырлануучунун жакындары күнөөлүү адам кармалып, жазасын алуусун талап кылышууда. Мекемеден билдиришкендей, тазалык кызматкери жумушунда сабалган бул окуя соңку 3 жылдагы биринчи учур болуп калды. Учурда Жалал Абад тазалык ишканасында 123 кызматкер эмгектенет. Калбек Көчкөнбайұлы, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.